Болор бала деген китеп. Ошол жерде бир бетин окуп атсам жагып калды. Күнү үстө дейт, кечинде үйгө барсаң дейт, ошол үйдүн кожоюну, жолдошу диванда телевизор көрүп, киносун, футболун көрүп жатат дейт. Ал аялы болсо, жубайы болсо эмне кылып атат дейт? Түрк бир сериалы болобу, башка бир сериалы көрүп атат. Бала болсо YouTube'да, смартфондо каалаган мультигин көрүп, оюн ойноп отурат. Сыртынан караганда бактылуу дейт. Бири-бирине тийишпейт эч ким. Жыргал да бактылуу ошол да. Биз үйгө барсаң, балаң кулак мээңди жебесе, кужуруңду жебесе тынч. Бирок сыртынан бактылуулук көрүнгөнү менен кадимкиле бакты курт жеген сыяктуу үй бүлөнү бир нерсе жеп атат дейт. Эмне? Алыстатып атат. Балаңыз сизди бир эмне банк катар, акча бере турган булак катар келет, курсак ачса акча сурайт, кийими жыртылса акча сурайт, бирок эртең моральный жактан бирөөдөн кеңеш сурай турган болсо сизден сурабайт тилекке каршы. Башка бирөөдөн барып сурайт. Анан бул бала эртең сизди карылар үйүнө, атасын карылар үйүнө алып барып чытап койбойт дегенге ким кепилдик бере алат? Неге? Тарбия бере албай атабыз. Пайгамбарыбыздын хадисинде айтып атпайбы? Ата эненин балага калтырган эң жакшы байлыгы, мурасы бул эмне десе, жакшы адеп ахлак дейт. Жакшы адеп ахлак болсо байлыкты, бийликти таап алат. Ал өзүнүн кесибине жөндөмдүүлүгү. А сен жакшы бир баягы укмуш байлыктарды тыштасаң, адеп ахлак тыштабасаң, бул байлыгың атам ушундай эмгек менен, апам ушундай мээнет менен тааптыр деп баш оорубайт, чачып салат башка жака.